Деги эле булардын кадр саясатына туурабы? Финансы саясатына, окуу процессине кийлигишпейт. Бирок ушунчалык жоопкерчилигин жогорулатат. Билим берүү тармагына Алтын казык программасын ишке киргизүү менен билим берүү сапатын жакшыртуу, аны менен катар эл аралык окуу стандарттарына өтүү болуп саналат. Мына ушул программанын жүрүшү туурасында билим берүү министри доктор Гүлгендирбаева журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Бүгүнкү күндө бүтүндөй Кыргызстанда иштеп жаткан 340-350ге жакын жекеменчик мектептердин көпчүлүгү Кембридж китебин алып, кыргыз саясатына адаптация кылбай туруп каалагандай пайдаланат дагы. Булар дүйнөгө ошону менен кетет. Бүгүнкү күндө жалаң англис тилине окутуу курстары көчөдө көбөйүп кеткен. Көчөдө жалаң орто пизага даярдоо бизнес курстары өтө көбөйгөн. Биз биринчи саясат айрым балдар үчүн эмес, ар бир бала үчүн дедик. 12 жылдык билим берүү моделине өтүү менен бала 6 жашынан 1-класска барат. Ал эми өлкөдө мектеп, бала бакчалары салынып, ишке берилип жатса, окуу куралдарын басып чыгаруу, мугалимдерди окутуу пландары акырындык менен иш жүзөгө ашырылып келет. Дал ошондой Кембридж линиясы менен Кевендиш системасы Сингапурдуку бизге өтө ыңгайлуу болду. Анан экинчиден 90 өлкөгө жайылган экен, анын ичинде мусулман өлкөлөрүндө. Экинчиден 14 тилге которулган, толугу менен бизге ичин өзгөртүп, методикасын өзгөртпөй жаратылышты. Биздин жойду жаркын деп, анан бүтүндөй биздин менталдык жана улуттук билим берүү баалуулуктарын аталышка киргизгенге уруксат беришти, жана баасы жеткиликтүү болду. Ошону менен катар биз жүздөгөн именно математиканы окутуу технологиялары боюнча улуттук адистерди даярдадык. Азыр бүгүнкү күндө алар 20 000 мугалимди окутуп жатат. Бүт жердин баарында. Азыркы тапта санариптик технология менен билим берүүдө мугалимдердин иштөө куралы катары биринчи орунда ноутбук турат. Бул өңүттөн алып караганда мугалимдер үчүн өндүрүштөн чыккан алгачкы 300 ноутбук сыноодон ийгиликтүү өткөнүн Нуржан Мадамбеков белгилейт. Анан биздин цех азыр сапат боюнча болуп кетпедиби? Биринчи коммерциялык заказдарды алдык. Мына өткөн жума деле ачылышы болду. 1300 компьютерга организация заказ берип, азыр 300 ноутбукту бир эле күндүн ичинде жыйнап коюп, тесттик режимде текшеришти. Бардыгы жакшы иштеп атат. Буюрса, биз министерствонун буйртмасы боюнча 28 000 февралга, анан калган 80 000ге чейинкини жазап беребиз деген ойдобуз да. Анан бул жерде бир эле кытайлык кесиптештерибиз иштеп аткан жок. Ошол кытайлык кесиптештер биздин өзүбүздүн студенттерди, биздин өзүбүздүн адистерди кошуп окутуп атышат параллельно. Анткени ал цехти кийин биз өзүбүз улантып кетишибиз керек да. Туралган ноутбуктардын сапаты жогору болот. Анан баасы азыркы базардагы баага караганда, базардагы баанын бир 60% эле түшөт. Азыр биз эсептегенде азыркы $292 менен эсептелип атат да. Ошол $292 менен бирден ноутбук даяр болот да. Аталган тегерек столдун жүрүшүндө билим берүү министрлигинин ишин чагылдырып, активдүү кызматташкан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө министрликтин төш белгиси жана ыраазычылык каттары ыйгарылды.